соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Назира Айтбекова жансыз жасалма жыты жок болууга үйрөндүк. Алып баруучу Назира Айтбекова өзүнүн интернет баракчаларынан дайыма жеке жашоосу тууралуу, коомдогу болуп жаткан окуялар тууралуу бөлүшүп, талкуу жаратып келет. Бул жолу Айтбекова: "Гүлдөрүм күлө караган, муңайым тартканын билесиңер. Пейлиңер биздей бузуку болгондо ар бири бизге ар кандай мамиле жасап, күлбөйт элеңер. Шагыңарды сындырып алса да жыпар жытыңар чачууну улантасыңар. Адам баласынан келген кордукка деле чыдап, кайра жылмаясыңар. Биз силердин сезимиңер менен эсептешпейбиз. Өзүмчүлдүккө ыктап алып, бөтөнгө түгүн өзүбүзгө жакшылык жасоодон айбыгабыз. Көйнөгүмдүн гүлдөрүндөй жансыз жасалма жыты жок болууга үйрөндүк биз. Гүлдөрүм, силер мага жандуу, нукура, чыныгы жасалмасыз болууну үйрөнүп сепкилечи. Шек санап, арамданып, кылтыйбай адамдарга ишенгенди үйрөт. Көкүрөктөгү коркууну алып сал. Үркөктүк адамдарды жабылууга, ишенбөөгө, жашынууга үйрөтөт. Кооз дүйнөдө таза дүйнөгө жетеличи", деп жазды. Бул сөздөрдөн кийин көпчүлүк таланттуу алып баруучуга баары жакшы болот деген каалоолорун билдиришүүдө. Булак барометр. Ырчы Самара Каримова көк көйнөк кийимдеп катуу сынга алынды. 10 апрель күнү Самара Каримова өздүк майрамын өзүнүн Самара чайканасында жакындарынын курчоосунда белгиледи. Ырчы быйыл 28 жашка толду. Ал эми ырчы Самаранын жолдошу ыраазычылыгын айтып, Instagram баракчасына "Сону майрам үчүн чоң рахмат, аз кем. Эми үйгө келдик. Жалпы куттуктоолор үчүн рахмат", деп жазып калтырды. Тилекке каршы ырчы пикир калтыруу бөлүмүнү өчүрүп койду. Ал эми Каримова менен туулган күн учурунда түшкөн сүрөттөрдү өздүк баракчасынан орун алаары менен интернет колдонуучулар "Самара куш бойлуубу" деген дагы бир "Көйнөк жарашпай калыптыр, чоң аялдар кийүүчү көйнөккө" деген сындуу пикирлерин жазып калтырышууда. Булак аргумент жекит KG.